Азыр биз математиканын эң маанилүү темаларынын бири бөлчөктүү рационалдык деңдемелерди чыгарууга токтололук. Себеби bunday теңдемелер аныкталуу областы деген түшүнүктү киргизип, ошону табууну талап кылат. Силер бөлчөктүү рационалдык теңдемелердин мисалын көрүп турасыңар. Эмне үчүн бул бөлчөктүү рационалдык теңдеме деп аталат деген суроого мындай жооп берсек болот. Бөлчөктүн бөлүмүндө өзгөрүлмө турат. Өзгөрүлмө x турат. Ошондуктан бөлчөктүү рационалдык теңдеме деп аталат. Мындай теңдемелерди чыгарардан мурда дайыма аныкталуу областын таап алыш керек. Аныкталуу областын математикада d менен белгилөө кабыл алынган. Аныкталуу областы деген эмне? Белгисиз x-тин ордуна койгондо мына бир эки теңдеме мааниге ээ боло турган x-тин маанилерин табуу дегендик. Башкача айтканда, качан бул жерде экөө тең бөлчөк болуп турат, бөлчөк маанисин жоготот. Качан бөлүм 0го барабар болуп калганда. Себеби биз мурдатадан эле санды 0го бөлүүгө болбойт. Ошондуктан бөлүм эч качан 0 болбош керек. Анда биринчи теңдеменин бөлүмүндө x кайсы маанини ала албайт? -2 деген маанини ала албайт. Себеби x-тин ордуна -2-ни койсок, биринчи бөлчөктүн бөлүмү 0га айланат. Ал эми экинчи бөлчөктүн бөлүмү качан 0га айланат? Ал x-тин ордуна 2-ни койсок. Ошентип берилген теңдемеде x -2 жана +2 деген маанилерди ала албайт экен. Эмне үчүн деген суроого кайрылып дагы бир жолу кайталайм. Эгерде x -2 деген маанини алып калса, биринчи бөлчөктүн бөлүмү 0га айланат. Санды 0го бөлүүгө болбойт. Эгерде x 2 деген маанини алып калса, экинчи теңдеменин бөлүмү 0га айланат, 0га айланууга болбойт. Ошентип x -2 жана 2 деген маанилерди ала албайт. Анда суроо туулат, муну табуунун эмне кажети бар эле деп. Эгерде бул теңдемени чыгаргандан кийин теңдеменин тамыры -2 же +2 чыкса, анда бул сандар теңдеменин тамыры болуудан калат. Ошентип бул теңдемени чыгарууну карайлык. Теңдемени чыгарууда да жалпы бөлүм табылат. Бул теңдеменин жалпы бөлүмү x + 2 көбөйтүлгөн x -2 болот. Жалпы бөлүмдү биринчи бөлүмгө бөлсөк, x -2ден тиет. Ошону унутуп калбаш үчүн кыйшык сызып туруп жогору жагына жазып коелук. Бул болсо кошумча көбөйтүүчү деп аталат. Жалпы бөлүм, мынакей жалпы бөлүмүндө турат. Жалпы бөлүмдү экинчи бөлүмгө бөлсөк, x + 2ден тиет. Муну дагы бул жерге жазып коелу. Муну биз кошумча көбөйтүүчү деп атайбыз. Жалпы бөлүмдү бирге бөлгөндө жалпы бөлүмдүн өзүнөн тиет. Бирок муну мынтип узак жазбай эки бөлчөктү көбөйтсөк, белгилүү болгондой бул x² -4 берет. Бул эгерде сиздер ушул эки кашааны көбөйтүп көрсөңүздөр, анда мындан x² -4 чыгарарын көрөсүңөр. Ошентип теңдемелерди чыгарууда жалпы бөлүм жазылбайт. Анда кошумча көбөйтүүчүнү бөлчөктүн алымына көбөйтөбүз. X'ти 3x'ке көбөйтсөк 3x² плюс x'ти 1ге көбөйтсөк x минус 2-ни 3x'ке көбөйтсөк 6x минус 2-ни 1ге көбөйтсөк минус 2. Биз биринчи бөлчөктүн жалпы көбөйтүүчүсүн алымына көбөйттүк. Эми экинчи бөлчөктөгү жалпы кошумча көбөйтүүчүнү алымга көбөйтөбүз. Бул жерде эске ала турган бир нерсе бар. Бөлчөктүн алдында белги минус болуп турат. Азыркы белгилердин бардыгы карама каршысына өзгөрөт. X'ти x'ке көбөйтсөк x², x'ти минус 1ге көбөйткөндө минус x болмок. Бирок эске алсак плюс x. Плюс 2-ни x'ке көбөйтсөк плюс 2x болмок.
Бирок бөлчөктүн алдындагы минусту эске алсак, минус 2х болот. Плюс 2-ни минус 1-ге көбөйткөндө минус 2 болмок. Кайрадан бөлчөктүн алдындагы минусту эске алсак, плюс 2 болот. Барабар x квадрат минус 4-тү 1-ге көбөйтсөк, x квадрат минус 4 өзү чыгат. Эми бардыгын барабардыктын сол жагына алып өтөлүк. Кайра көчүрүүдөн качуу максатында окшошторун жыйнап койсок, 3x квадраттан x квадратты алсак, мунун алдында коэффициент жок деп айтканга болбойт. Коэффициент бар, ал 1 деп эсептелет. 1 деген коэффициент жазылбайт. Ошондуктан мына жерде x квадраттын коэффициенти 1-ге барабар. 3-төн 1-ди алсак, 2x квадрат, а x'терди жыйнасак, плюс x'ке кошсок, азыр эле айткандай мунун коэффициенттери 1, 1x'ке 1x'ти кошсок, плюс 2x, анда ал минус 2x менен жоюшуп кетет экен. Ошентип калды анда минус 6x калды. Бош мүчөлөрдү жыйнайлы. Бош мүчө деп x'ти же башкача айтканда өзгөрмөнү кармап турбаган мүчөлөр аталат. Бул жерде экөө бош мүчө өзгөрмө x'ти кармап турбайт. Бирөөнүн белгиси минус болуп турат, бирөөнүкү плюс болуп турат. Булар дагы өз ара жоюшуп кетет. Анда барабардыктын оң жагындагы мүчөлөрдү оң жагына алып өтсөк, x квадрат карама каршы белгиси менен өтөт, 4 плюс белгиси менен өтөт, барабар 0-гө. Ошентип окшошторду кайра бир сыйратты жыйнасак, топтосок, 2x квадрат менен x квадрат. x квадратта 1 деген коэффициент бар, 2ден 1ди алсак, x квадрат калат, минус 6x плюс 4 барабар 0-го. Бул квадраттык теңдеме болуп калды. Мунун тамырларын Виеттин теоремасы аркылуу тапсак да болот, дискриминант аркылуу тапсак да болот. Баарынан жакшысы эсиңерге түшсө, дискриминант аркылуу. Анда дискриминант аркылуу табууга аракет кылалы. Дискриминант аркылуу муну алып салып эле. Оппа, кечирип койгула, мунун баары өчүрүлүп кетти. Азыр кайра жазайын. X квадрат минус 6x плюс 4 барабар 0-гө. Дискриминант аркылуу тапсак, дискриминант барабар экинчи коэффициенттин квадраты 36 минус 4 көбөйтүлгөн 4 барабар 36 минус 16 барабар 20-га. Биз дискриминантты таптык, анда тамырларын таба берели. X биринчи, экинчи барабар. Кайрадан экинчи коэффициентти карама каршы белгиси менен алсак, 6 плюс минус дискриминантыбыз болсо 20 болуп чыкты, бөлүнгөн 2-ге барабар. 6 плюс минус 20 болсо 4 көбөйтүлгөн 5 деп жазсак болот. Бөлүнгөн 2 барабар. 6 плюс минус 4-төн 2 чыгат, тамырдын алдында 5 калат, тамырдан чыкпайт, бөлүнгөн 2 барабар. Кашанын сыртына 2-ни чыгарсак болот. Кашаны сыртына чыгарат деген сөз. 6-ны 2-ге бөлсөк 3 калат, плюс минус тамыр алдында 5 бөлүнгөн 2. 2 менен 2 кыскарат, ошентип x'тин биринчи тамыры барабар 3 плюс тамыр алдында 5, экинчи тамыры x барабар 3 минус тамыр алдында 5. Суроо: тапкан тамырларыбыз берилген теңдемеге тамыр боло алабы? Ооба, экөө тең тамыр болот. Муну x'тин ордуна коюп текшерүүнүн кажети жок. Себеби биз жогоруда мынакей аныкталуу обласы d-ны тапканбыз. X минус 2 жана плюс 2 деген башка маанилердин бардыгын ала алмак. Демек тапкан тамырларыбыз берилген теңдеменин тамырлары боло алат. Ошентип рационалдык теңдемени чыгарууда аныкталуу область табуунун эң чоң мааниси бар экен. Бизди ордуна коюп текшерүүдөн кутултат экен.